Салам радиосында жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кызыл Кыядагы көп кабаттуу үйдө чыккан өрттөн 6 жаран куткарылды. 18 декабрь күнү саат 16:11 Кызыл Кыя шаарындагы Асаналиев көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө куткаруучулар тартылып, тилсиз жоо саат 17:47 толугу менен өчүрүлгөн. Өрт учурунда үй ээлери батирден сыртка чыгууга жетишкен, бирок коридор аркылуу тараган коюу түтүндөн улам 4-кабаттын жашоочулары сыртка чыга албай калышкан. Куткаруучулар 2 аялды жана 4 баланы куткарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Жабыркагандардын абалы канааттандырарлык. Өрт жалпы 24 чарчы метр аянтты каптаган. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. Баткенде каракчылыкка шектелген 21 жаштагы тургун кармалды. Облустук милициядан билдиришкендей, кармалган тургун 18 ноябрь түнкү саат 3:04 чамасында Баткен районунун Кызыл Бел айылында 77 жаштагы аялдын үйүнө кирип, акча талап кылган. Аялдын оозун колу менен басып, бөлмөдөгү 2 сандыгын чачып, акча издеген, бирок эч нерсе таппай качып кеткен. Бул окуя боюнча райондук милиция кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Шектүү учурда убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда. Баткен, Согди жана Фергана облустарынын башчылары кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюшту. Бүгүн 19 декабрда Тажикстандын Гулистан шаарында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин аймактык жетекчилери жолугушту. Бул жолугушууга президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, Тажикстандын Согди облусунун төрагасы Раджаб Бояхмадзода жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулло Базаров катышты. Жетекчилер 2024 жылдагы иштерди жыйынтыктап, өлкө башчыларынын жетекчилиги астында чек ара аймактарында тынчтык сакталып, коопсуздук камсыздалганын белгилешти. Алардын айтымында Кыргыз, Тажик, Өзбек элдеринин ынтымагын бекемдөө жана облустарынын кызматташтыгы үчүн жаңы шарттар түзүлдү. Абдикарим Алимбаев мамлекеттердин саясий эрки жана тынчтыкка умтулуу аркасында кызматташтык мындан ары кеңейе турганын белгиледи. Ошондой эле жетекчилер соода экономикалык, маданий, гуманитардык, инвестициялык жана туризм тармактарында кызматташуу ниеттерин билдирип, 2025 жылга жол карталарына кол коюшту. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.